Маалыматка ылайык, Кыргызстанда быйыл пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулук 65%га өстү. Аймактарга бөлүп эсептегенде эң көп катталган учур Бишкек шаары менен Чүй облусуна туура келет. Андан кийин Ош жана Жалал Абад облустары турат. Мисалы, Ош облусунда быйыл 800гө жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркыга караганда жогору. Быйыл Ош облусунда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 756 факты катталган. Былтыркы көрсөткүч 632. Салыштырсак, быйыл 123 учурга көп. Быйыл үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын 652-син аялдар түзсө, 100 учур эркектерге таандык. Райондордон быйыл Өзгөн, Араван, Кара Суу жана Ноокатта үй бүлөлүк зомбулук фактысы былтыркыдан көп катталган. Бул катталган үй бүлөлүк зордук зомбулук 2019 жылга карата бирок кескин түрдө өскөн. Өскөнү бул эми баягы кырдаалда үйдөгү болгон үйдө бардыгы болуп, ошонун негизинде өсүп кетти. Ал эми текшерүү биз тарабынан токтотулгандай токтотулуп, текшерүүлөрдүн саны азайды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстан боюнча 8261 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Жабыркагандардын көпчүлүгүн аялдар түзөт. Эркектердин жабыркашы дээрлик 10%га жетпейт. Талдоочулардын баамында көрсөткүчтүн жогорулашын пандемия менен гана байланыштырганга болбойт. 2017 жылы бул үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деген мыйзамын кабыл алганбыз. Ошого байланыштуу көп функцияларды аткара баштаганда биз атайын көрсөткүчтөрдү көрдүк. Көбөйгөн, анткени адамдар жарандарда кайрыла баштады. Анан ошо коргоо ордери дагы берилиши дагы бизге себеп болот да. Биз ошо менен дагы статистика аркылуу да көрө алабыз да. Укук коргоо органдары үй бүлөлүк зомбулук фактысы кийинки жылдан тартып азайышы мүмкүн деп эсептешет. Анткени быйыл июнда экс-президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жазык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы 2021 жылдан тартып күчүнө кирет. Ага ылайык үй бүлөлүк зомбулукка шектелген адам 48 саат кармалат. Бизге бул аябай жакшы, себеби ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөн адамды алып келип биз 48 саатка камасак, булар үчүн эскертүүнүн беркин жагы көрсөтүлөт да, ошол кийинкисинде үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөндө кичине ойлонот. Себеби 48 саат камалганда адам көп нерсени ойлонот, ошол учурда мас болгон болот, ошол учурда башка бир дагы кандай бир состояние болгон учурда ал 48 саат жалгыз отуруп ойлонгондо көбүнчө ойлойм ушу зордук зомбулук токтотулуп азаят болуш керек деп. Акыйкатчы институту да үй бүлөлүк зомбулукка шектелген адамдын 48 саатка кармалышын кубаттайт. Анткени азыркы жууруктар кодексинин 75-беренесине ылайык 30 миңден 60 миң сомго чейин салынчу айып пул айрым үй бүлөлөргө терс таасирин тийгизет. Биз эми сунуштарыбыздын бирлери болуп, жанагы айып пулду коюуну жоюу деп эсептейбиз. Себеби бул күйөөсү тарабынан зордук зомбулук болобу, аялдын тарабынан болобу, баары бир айып пул төлөөнүчү бир эле үй бүлөлүк капчыктан кетет. Ал кийин келечекте баары эле ошол жалпы эле бир эле үй бүлө жабырды тартат. Акыйкатчы институту мындан сырткары мамлекеттик каттоо кызматына да сунуш киргизүүдө. Эгер ал ишке ашса, мындан ары жаңы турмуш куруп жаткан жубайларга жеринде алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, Кризистик борборлор ассоциациясынын изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда ар бир 4-чү аял үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркайт. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.